Ықыластуулук 57. Анас бин Малик радиаллаху анху риваят кылат. Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам айтат: Кыямат күнү мөөр басылган амал китептерди Алланын алдына коюшат. Алардын кээ бирин ыргытууга, кээ бирин кабыл кылууга Алла Таала буйрук берет. Периштелер: Сенин атак даңкың жана улуулугуң менен ант беребиз. Биз ал китептерден жакшы амалдардан башка эч нерсе таппадык, дешет. Алла Таала: Чындыгында алар мен үчүн жасалган эмес. Бүгүн мен менин ыраазычылыгым үчүн гана жасалган амалдарды кабыл кылам, дейт. Башка риваятта периштелер: Сенин сыймыгыңа ант беребиз. Биз тек ал жасаган амалдарды гана жаздык, дешет. Алла: Туура, бирок анын амалдары мен үчүн жасалынган эмес, дейт. Анас бин Малик радиаллаху анху риваят кылат. Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам айтат: Кыямат күнү мөөр басылган амал китептерди Алланын алдына коюшат. Алардын кээ бирин ыргытууга, кээ бирин кабыл кылууга Алла Таала буйрук берет. Периштелер: Сенин атак даңкың жана улуулугуң менен ант беребиз. Биз ал китептерден жакшы амалдардан башка эч нерсе таппадык, дешет. Алла Таала: Чындыгында алар мен үчүн жасалган эмес. Бүгүн мен менин ыраазычылыгым үчүн гана жасалган амалдарды кабыл кылам, дейт. Башка риваятта периштелер: Сенин сыймыгыңа ант беребиз. Биз тек ал жасаган амалдарды гана жаздык, дешет. Алла: Туура, бирок анын амалдары мен үчүн жасалынган эмес, дейт. Табарони, Базар, Маджмауз Заваид.